2016 жылдан тарта Кыргыз Республикасынын Ош облусун интеграциялап өнүктүрүү биргелешкен долбоору ишке ашырылып жатат. Долбоордун негизги максаты Ош облусунда адамдык дараметти туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылууга жана чыр чатактарды алдын алууга шарт түзүү үчүн Кыргыз Республикасына көмөк көрсөтүү болуп саналат. Долбоор жакырчылыкты кыскартууга жана калктын аялуу катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган ар тараптуу өз ара байланышкан иш-чараларды ишке ашыруу менен жетишилет. 2016 жылды баштап бизде Бириккен Улуттар уюмунун Ош облустунда ошо интеграциялап өнүктүрүү деген программада пилоттук проект иштеп жатат. Бул пилоттук өзгөчөлүгү проекттин бунда биз өнөктөш болуп Кыргыз Республикасы экономика министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, андан кийин ушул биздин Ош облусундагы мамлекеттик администрациялар, озанча башкаруу органдары, биз Ош облусундагы Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн ыйгарымдуу өкүлчүлүгү менен биргелешип иш алып барып атабыз. Бул негизи проект 5 багытта иш алып барат. Бул биринчиден ошол биз жерлерде айыл чарба, соода, туризм, анан мындай жашыл экономика деп кийинки мезгилде айтылып атат. Ошолордун негизинде элдин турмуш деңгээлин жогорулатуу болуп эсептелет. Экинчиси бул жерлерде суудан үнүмдүү пайдаланып, жаңы технологияларды пайдаланып, ошол жерлердеги баягы суудан пайдалануучулар ассоциациялар менен бирге иштешип, ошол маселелерди чечүүдү. Үчүнчүсү айылдагы инфраструктураларды оңдоп, келечекте дагы айыл жашоодо турмуш деңгээлин көтөрүш. Төртүнчүсү айылдарда жайлашкан кесипчилик окуу жайларынын потенциалын күчөйтүп, жаштарды жумуш орду менен камсыз кылыш. Анан 5-чи багыт албетте бул азыркы мезгилде абдан чоң бир роль ойнолуп атат. Ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бирге кырсыктарды алдын алуу боюнча ошого мындай кээ бир мезгилде кокустукту алдын алыш боюнча иш-чаралар түзүп, элди, жаштарды ошого каршы тура турган бир иш-чаралар менен уюштуруп болуп атат. 2017-жылы бул проекттин экинчи багыты боюнча Борбордук суу альянсы менен биз жеңип чыккан конкурста жеңип чыккан проекттер боюнча ар бир объектке, то есть 17 айыл өкмөттөн тандап алынган 30 айылда 38 объект кирди. Ар бир объектке бүгүнкү күндө $5000 эсебинде гранттар берилип атат. Ошол $5000 ар бир жергиликтүү жамааттар менен бүгүнкү проектте каралган проекттин сметный документация боюнча калыбына келтирүү боюнча иштер алып барылып атат. Ноокат районунун Айман айылындагы оңдоп түзөөгө муктаж эски бала бакчада 120дай бөбөк тарбияланат. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси орус тилдүү болгондуктан жакалаш жайгашкан 4 айыл аймактан балдарын алып келишет. Анткени менен бакчага суу тутуму киргизилген эмес, ички даараткана жана кол жуучу ыңгайлуу шарттар жок. Бириккен Улуттар уюмунун долбоору аркылуу учурда кичи гранттардын негизинде бала бакчага суу түзүмүн киргизүү жана антисептик куруу иштери башталды. Бул долбоор 2016 жылдан тартып жүргүзүлө баштады. Биздин 5 пилоттук аймак катарында кирип иштеше баштадык. Биздин айыл аймак өкмөттүн дотациясында турган айыл аймактарданбыз. Бул долбоордун өзгөчөлүгү комплекстүү интеграциялап өнүктүрүү болуп, жергиликтүү башкаруу коомчулук менен өнүктүрүүгө багытталып, айылды өнүктүрүүгө багытталган туруктуу стратегиялык пландар иштелип чыгылды. Бул план айылды өнүктүрүүнү камсыз кылууга жана стратегиялык багыттарды пландоого өбөлгө түздү. Өзгөчө таза суу жана сугат суу пайдалануучулардын маселелеринин көйгөйлөрүн так аныктап, жана ар кандай булактардан каражат табууга пландаштырууга өбөлгө түзүлдү. Азыркы учурда долбоордун алкагында таза суу жана сугат суу пайдалануучуларды окутуулар, СККБлардын, СПАлардын потенциалын жогорулатуу боюнча бир топ алгылыктуу иштер аткарылып жатат. Ошондой эле ушул долбоордун алкагында мектептердин жана бала бакчалардын санитардык гигиеналык абалын жакшыртууга багытталган кичи гранттар берилип, бул боюнча иштер алып барылып атат. Биздин айыл аймакта бала бакчанын
суу түтүктөрү уланып, антисептик курулуп жатат. Эле слив боюнча мына горшоктор болот эле, бизде өзүңүздөр көрсөттүк. Ошо горшокторду жууп тазалаш үчүн дагы суу ташылып, анан кийин колдо ташылат эле да, баары жок. Сууда эле кол ташылат, сливде эле колдо ташылып тазаланат эле, тазаланчу да. Азыр эми биз аракеттенип атабыз, биз балдарга унитаз коюп берели деп атабыз, умывальниктер коелу деп атабыз. Кухняларга арестондорду коюп, ошол ыстык муздак суу кылып кухняларга көчүрүп келсек, ушул жерде тамак аштагын даярдап берет элек да балдарга. Ушул сыяктуу 30 пилоттук айылда мектеп жана бала бакчаларга ажатканаларды куруу, суу түзүмдөрүн тартуу, сууну зыянсыздандыруучу жабдыктарды орнотуу боюнча дагы 37 кичи гранттар ишке ашырылууда. Кичи гранттардын 20%дан кем эмес бөлүгүн айыл өкмөттөр каржылап, коомчулук жумуш иштерине көмөктөшүүдө. Атайын жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде пилоттук ноокат Өзгөн жана Каракулжа райондорунун 30 айылын ичинен 7 айылда ичүүчү суунун жок экендиги аныкталган. Калган айылдарда калктын 60% суу куруларынан, калган 40% дарыялардан, агын суулардан, булактардан ташып колдонушат. Ошондой эле 12 айылда сугат суу маселеси көйгөй боюнча калууда. Ушуга байланыштуу суу маселелерин чечүүгө көмөктөшүү жана суу менен иштеген структуралардын дарыметин көтөрүүгө көмөктөшүү максатында Борбордук Азия суу боюнча альянсы коомдук бирикмеси тарабынан ар кандай окутуулар, иш-чаралар өткөрүлүүдө. Сөзсүз түрдө жылдын аягына чейин Долбоордун алкагында айылдарды таза суу менен камсыз кылууда ичүүчү суу керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмелерин, суу пайдалануучулар ассоциацияларынын ишмердүүлүгүн жогорулатууга багытталган окутуулар да жүрүп жатат. Анда СККБ, СПА кызматкерлери менен эсепчилери тарифти түзүү, бюджетти пландоо, башкаруу, бухгалтердик эсеп, иш кагаздарын жүргүзүү боюнча кеңири маалымат алышууда. Төлөмдөр 20% гана төлөнөт да. 80% элдер арыктан суу ичем деп ушуга элдердин сезимин жеткизиш керек болуп атат да. Бүгүнкү күндүн талабы ушул болуп атат. Россия Федерациясынын Трасттык фонду аркылуу каржыланган Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосундагы Кыргызстандагы Ош облусун интеграциялап өнүктүрүү биргелешкен долбоору аркылуу элет жеринде алгылыктуу иштер аткарылууда.